Саламатсыздарбы? Бүгүнкү курстун темасы шайлоочуларга маалымат берүү жана шайлоо алдындагы үгүт. Бүгүн биз менен шайлоолор боюнча эксперт Бакыт Самаков болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айтыңызчы, шайлоочуларга маалымат берүү деген эмне? Биринчи кезекте шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык шайлоочуларга маалымат берүү өзүнө шайлоо процессинин бардык этаптары, шайлоону дайындоо тартиби, шайлоо комиссияларын түзүү тартиби, шайлоо комиссияларын түзүү тартиби, шайлоо комиссияларынын өзүнүн ишмердүүлүгү тууралуу, шайлоочулардын тизмесин түзүү жана шайлоочулардын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү, добуш берүүгө катышуу тартиби, шайлоонун натыйжаларын аныктоо жана албетте шайлоонун өзүнүн жыйынтыктарын жарыялоону даярдоо жана ал тууралуу маалыматты жайылтууну камтыйт. Маалымат берүү шайлоо процессинин бардык баскычтарында ишке ашырыла тургандыгын дагы белгилей кетүү керек. Ошондой эле маалыматтык билдирүүнү маалымдоо учурунда жалпыга маалымдоо каражаттарында айрым саясий партияларга же талапкерлерге карата кандайдыр бир комментарийлер менен коштолбошу керектигин белгилей кетүү зарыл. Болбосо бул шайлоо алдындагы үгүт катары бааланат. Шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерине шайлоону өткөрүүнүн бардык этаптары тууралуу маалымат берүү шайлоонун өзү башталган учурдан тарта шайлоо процессинин өзү аяктаганга чейин туруктуу негизде ишке ашырылат. Мамлекеттик теле радио уюмдар Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочуларга добуш берүү тартиби, өзүн шайлоочулардын тизмесинен кантип тактоо керектиги тууралуу маалыматты, добуш берүүгө кандай катышуу керек жана жарандар жана түздөн түз шайлоочулар үчүн зарыл болгон керектүү маалыматты бериш үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы үчүн жетишээрлик акысыз обо убактысын берүүгө тийиш. Ошол эле учурда жайылтылган маалымат айрым саясий партияларга же талапкерлерге карата артыкчылык берүүгө өбөлгө түзбөшү керек. Болбосо мындай маалымат шайлоо алдындагы үгүт катары эсептелет. Шайлоо алдындагы үгүт катары эсептелиши ыктымал жана бул үчүн мыйзамда тиешелүү жоопкерчилик каралган. Жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет басылмалар үгүткө активдүү катышат деп айттыңыз. Шайлоо алдындагы үгүт тууралуу толугураак айтып бериңизчи. Биринчи кезекте маалыматтык материалдардын мазмуну кандай? Бир талапкерге же саясий партияга артыкчылык бербестен объективдүү жана так болууга тийиш. Тигил же бул саясий партияга же кайсы бир талапкерге берилип жаткан бүт көлөм бирдей болууга тийиш. Эгерде саясий партиянын же талапкердин бирөөсүнө өзүнүн үгүт материалдарын жарыялоого белгилүү обо убактысы, басылма аянтчасы же чыгып сүйлөө мүмкүнчүлүгү берилсе, ушундай эле көлөмдө жана ушундай эле баалар менен башка талапкерлерге дагы берилиши керек. Мындан тышкары, жалпыга маалымдоо каражаттары талапкерлердин саясий партиялардын абийирине, кадыр баркына, ишкер кадыр баркына доо кетирүүчү маалыматтарды жарыялоого жол бербеши керек. Бул бардыгына тиешелүүбү? Ал эми обо убактысы боюнча ал жерде аянтчалар мамлекеттик ЖМКларга гана тиешелүүбү? Бул бардыгына тиешелүү. Ошондой эле коомдук пикирдин жыйынтыктарын жарыялоо дагы маалымат берүүнүн бир бөлүгү болуп саналаарын белгилей кетүү керек. Ошол эле учурда коомдук пикирлердин жыйынтыктарын жарыялоодо коомдук пикирди сурамжылоону ишке ашырган адам, респонденттердин саны, бул сурамжылоо кайсыл аймакта жүргүзүлгөндүгү тууралуу маалымат сөзсүз көрсөтүлүшү керек. Ошондой эле ушул сурамжылоого ким буйрутма бергендигин белгилөө зарыл. Эгерде коомдук пикирди сурамжылоону жарыялоодо мен санап өткөн маалыматтар көрсөтүлбөсө, бул маалыматтык материал дагы үгүттөөчү катары эсептелет. Ошондой эле маалымат берүү жана шайлоочуларга маалымат жеткирүү шайлоочулардын бардык категориялары үчүн жеткиликтүү каражаттар менен ишке ашырылышы керек. Булар жаштар, аялдар, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, конституциялык мыйзамда бардык маалыматтык материалдар сурдок котормочунун жардамы менен субсидиялоо аркылуу коштолушу керектиги тууралуу ченем камтылган. Ошондой эле көрүүсүндө көйгөйлөрү бар адамдар үчүн Braille тамгаларын колдонуу менен материалдар чыгарылат.
ЖМК жана интернет басылмалар тарабынан талапкерлердин жана саясий партиялардын тең укуктуулугу кандай камсыздалышы керек? Бирок жалпыга маалымдоо каражаттары же интернет басылмалар шайлоо алдындагы үгүткө катышуусу үчүн алар Борбордук шайлоо комиссиясынан аккредитациядан өтүүгө тийиш. Жалпыга маалымдоо каражаттары ошондой эле аккредитациядан өтпөгөн жалпыга маалымдоо каражаттары алар маалымат берүү жана шайлоолорду чагылдырууну гана ишке ашырышат. Бирок ошол эле учурда шайлоо алдындагы үгүт иштерине катыша алышпайт. Шайлоо алдындагы үгүткө катышуу үчүн жалпыга маалымдоо каражаттары интернет басылмалар шайлоону дайындоо тууралуу жарыядан кийин 20 күндүн ичинде Борбордук шайлоо комиссиясына берилген убактылары, басылма аянты жана башка аянттарды бергендиги үчүн төлөмдүн өлчөмү жана төлөө ыкмалары тууралуу маалыматтарды берет. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы өз кезегинде 25 күндөн кеч эмес убакытта өзүнүн расмий сайтына саясий партиялар, талапкерлер жана шайлоо алдындагы үгүткө катышып жаткан адамдар ошол маалымат менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш үчүн жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу маалыматты жарыялайт. Ошондой эле бардыгында кайсыга жалпыга маалымдоо каражаттары же интернет басылма шайлоо алдындагы үгүткө катышууга укуктуу экендиги тууралуу маалыматы болушу үчүн аккредитацияланган жалпыга маалымдоо каражаттарынын тизмесин жарыялайт. Берилген убактысынын басылма аянтынын баасы жалпыга маалымдоо каражаты же интернет басылма тарабынан шайлоону дайындаганга чейин 6 ай калганда белгиленген баадан ашпашы керек. Кызыктуу маегиңиз үчүн чоң рахмат. Биз менен шайлоолор боюнча эксперт Бакыт Самаков болду. Убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз.